Кыргызстанда 448 жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрель жекшемби күнгө дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми президенттик аппарат шайлоо депутаттарынын ыйгарым укуктарын мөөнөттөрү аяктаганына байланыштуу белгиленип жатканын билдирген. Ал эми бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы аталган президенттин жарлыгына ылайык жалпы эле шайлоодун өткөрүүнүн процесси тууралуу маалымат берди. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык шайлоо дайындалган күндөн баштап шайлоочулардын тизмесин таныштырууну жүзөгө ашырат. Ал үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, мамлекеттик каттоо кызматы Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алдын ала тизмесин берет. Борбордук шайлоо комиссиясы жана тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары шайлоочулардын алдын ала тизмесин шайлоочулар менен тааныштыруу үчүн жерлерде ар бир шайлоо тилкеге илинет. Андан ары шайлоочулардын тизмелери тактоо процесси жүргүзүлөт. Бышкан төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтуусунда 448 жергиликтүү кеңештин ичинен 28 шаардык кеңештерге, калгандары айылдык кеңештерге шайлоо өткөрүлөт. Тактап айтканда добуш берүүдөгү жалпы эле шайлоо процесси шаардык кеңештерде пропорционалдык системада, ал эми айылдык кеңеште мажоритардык системада өткөрүлмөкчү. 448 жергиликтүү кеңештин ичинен 28 шаардык кеңештерге, калгандары айылдык кеңештерге шайлоо өткөрүлөт. Бул 448 жергиликтүү кеңештин депутаттыгына жарыяланды. Анын ичинде 30 жергиликтүү кеңеш, эсиңиздерде болсо, 2020 жылдын 12 апрелине дайындалып, бирок токтотулуп турган жергиликтүү кеңештин депутаттарына шайлоо берилди. Ошол 30 кеңештин ичинде 5-өсү шаардык кеңеш эле, калгандары 25-и айылдык кеңештер эле. Ошону менен катар Абдыжапар Бекматов БШК бул жолу шайлоочулардын тизмесин тактоо ишинде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосунда форма 2 колдонулбай турганын билдирди. Тактап айтканда шайлоого катышуу укугуна жергиликтүү жамааттын мүчөсү гана катышууга укуктуу болот. Шайлоочулардын тизмеси биометрикалык маалыматтардын негизинде түзүлгөн, шайлоочулардын тизмесинин негизинде жүргүзүлөт. Шайлоочулардын тизмесин тактоо ишинде жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосунда баягыдай форма 2 деген иштетилбейт. Башкача айтканда, шайлоого катышуу укугуна жергиликтүү жамааттын мүчөсү гана катышууга укуктуу. Жана талапкер болуп көрсөтүлүүчү жарандагы ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Белгилей кетсек, Кыргызстанда былтыр 12 апрелде 5 шаардык жана 25 айылдык кеңешке депутаттар шайлоо өтмөк. Бирок тилекке каршы 18 мартта өлкөдө коронавирус жуккан бейтаптар аныкталып, шайлоо белгисиз мөөнөткө токтотулган.